Assalamu alaikum, Ömür TV kanalının görücüleri jana katılgıçылары. Sizlerge bugünkü çıkarılışta şu vatkananı tatып көрсөтмөкчүбүз. Bunun razmeri 14x6 eken. Бул жагы кой капа болот дейт ээси. Анын ар жагында малдар байланып турат экен. Азыр ээсинен толук маалымат алабыз. Расходуна канча кетти, устагы канча болду. Ошолор бүт сурап билип беребиз буюрса. Бул чыгарылыш ушундай аткана, сарай салам деп жүргөндөргө буюрса. Шуну көрүп, өзүңүздөргө мындай маалымат алсаңыздар болот. Бул жагы азыр пока бүтүлө экен. Негизи кой капа болот деди, койкана. Азыр бул жагында бир аз чөбү бар экен. Анан дуалын мындай пескоблоктон урган экен. Улай менен эле уруп коюптур. Жакшы эле турат деп сурасам, жакшы эле болду. Мындай сейсмопояс коюптур четтерин. Анын астында эч кандай дуал жок. Пескоблокту 3 катар уруптур болду асты жагын. Мындай кленка тосуп коет экен кышында. Жайында ушундай ачып коет экен. Анан бул атканабыздын эки эшиги бар экен. Бирөөсү бул жактан, анан бирөөсү нар жакта. Анан бул жерде грант киргизген экен. Таяр суу бар. Малдар да байлап чекеден. Дос, бунун размери канча? 14x6. Аха. 580 сыртына сырты. Ана сыртына сырты 14. Мына проходдо өтө кеңири болуптур, а? Проход канча? 1.30. Аха. Кеңири. Акыручу? ЖМП мой сагам боло берет экен. Акыры сыртына сырт 85 да. Сыртына сырт 85. Астына кирпич тизипсиң, а? Буклон кылып. Бул мал турган жери канча болду размери? Мына ушул жерден баштап ошол дуалга чейин 9,5 метр да. Узуну. 10 та уйга байлагылар таштырган. Аралыктар 90дон да мына. 95тен бекен ошондой 90 же 95. 1 метрге жетпейт. Анча 1 метр болушу мүмкүн. Ошо 10 тага ылайык болобу. Мына алкурдан мына чукурга чейин канча? 1.90. 1.90 ошондо уйлунда чоң уйдырган нормальный болот экен. Ичканда кыгы ошол ончомчасы арка чөт, ончомчасы бул жака чөт дегенде. Кирпич илгерки кам кирпичтен жалпак. Пыш кирпичтен дешим. 400га жакын кеткен. Анан мына жери узун, бийиктиги 50 да. Мында газдарды отургузган экен элең, а? Төсөнүн кылып. Ар биринде газдар бар экен. Кештамал болгон үчүн кеңир байлап койгонбуз. Мына бул жерде проход канча? Бул жер 1 метр. Сарава жүргөн өтө жакшы болот экен. Мына кыга ала турган жери 35. Күрөк өтө дадыл бар. Астын 3 катар пескоблок урулган. Анан мына дуалын пескоблок кылыпсың да, эмеси кандай болот экен, качествосы мындай? Бул ошол боюнча айтып коеюн, өтө жакшы болот экен. Көпчүлүгү ушул боюнча суроо берет да. Пескоблок кылса суук болуп калбайбы деп. Жок, суук болбойт экен. Себеп мен быйыл 3 торпак менен чыкты да. Бир жаш торпактар менен чыкты. Ушул мынанын ичи узундугу 10 метр да, мына мал байлап турган. 3 торпак менен нормальный болуп чыккан да. Пескоблокко сыртын шубайлекпиз, эми шубаймын. Ичи шубалган дадыл болду. Эч кандай зым, пым койбой шубалганбыз. Пескоблок менен сарай салыш керек эле дегендерге сала бериңиздер, коркпой, вообще болбой. Сала бериңиздер. Берки дуалдан айырмасы жок экен, а? Жок, кирпич дуалдан. Буну пескоблокту улай менен уруп койгон дагы бир себеби. Өтө эконом болгон экен. Астогорду азыр көпчүлүгү цемент менен кошот, мен цемент кошпой эле улай менен өзүм уруп иштегем. Вообще качество жакшы болгон. Себеп ар эки катары сеткамас коюп чыккан. Бул атканага общий канча расход кетти? Материалына, цемент астынан баштасак. Цемент 3 тонна 800 кеткен. 2 машина, 1 машина таш кеткен. 2 машина чабалып кеткен КамАЗда.
Так, СК блок 780 та кеткен. Общий акчасы 320 миллион. Ушул аткана Нөлдөн баштап, ушул атканага ошону бузуп туруп, ошо мына бүтүшүнө чейин 330 миң кеткен. Себеп мен 330 миң. кыйда ишин өзүм кылганымда, фундамент өзүм кылганмын, нөлдү өзүм чыгарып, дуалды өзүм кылганмын. Шипiri канча кетти? Шипiri 72 та шипир кеткен үстүнө. Бир миңдей пресс басса керек буюрса. Мыналар карагай. 4 метрлик. Анан алды жагы ошо эски сарайдын эмеси. Eski saraydaki Barça eкен. Neyse bu kayra özüm koyup koydum. Жақсы, өтөсөм. Eğer buyursa mına uақыт болбой қалды да, жығаштан ордunda profilden жақшына қалып қоям, анан суна грантты суға улайды buyursa да. Lekin майдашылык иштери бар. Толук бүтүлөк. Сол почти 95% почти бүтті себеп. Жамты майдашылык иштери қалды. Энергия мондай тешикчеси бар. Лестница болатын да анын. Тамашка? Тамашка. Бул да бүтөлөк. Анан алдын пленга тартып койгонбуз. Алда толук бүтөлөк. Азыр күн сыганда уже ачып койгонбуз. Бул толук бүткөндө кандай болот алды? Жок астында веранда коюп калышы мүмкүн да. Ачылчуга? Ачылчуга айнек коюм. Негизи мына кленка тартканда суук болбой экен? Жок. Пленка менен быйыл кышта ошо 3 топок менен чыкты да. Суук нормально болуп аткан да. Ооба. Үстү бай ташталган. Жакшы ташталды. Мынакей достор, ушул атканага общий мустакысы кошулуп 330 миң кетти дейт. Бирок эски аткананын да материалдары кошулуптур, анан көпчүлүк ишин өзү кылыптыр достор. План психолог менен план дегендер салөрүндө эч ойлонбостончу. Жакшы болот экен. Ооба. Анан бүтүшү да өтө тез бүтөт, пескоблок курганда. Анан иши да жеңил. Качествосу ошо берки кирпич дуалга эле окшош болот экен. Ооба. Тумбаларды куйганбыз секилдерине. Арматура токуп салганбыз. Ичине. Жакшы мен салөрүндө баардыгына ушундай сарайлар салып, насип кылса, толо мал коюп атабыз буюрса. Насип кылса. Сарай салам деп жүргөндөргө иншалла Алла таала насип кылып ушундай будан да чоң, будан да жакшы, жакшы сарайлар салып насип кылсын силерге. Кичине болсо дагы көрүп, пайда чыкса жакшы. Ооба. Мына ушул размерлерин айттык буюрса. Мына ичи 50 экен. Ахырын ичи. Ооба. 15, общий 85 да? Общий 85 экен, ичи 50 экен. Ушунда мына 15ден болуп калат экен. Бул жагы проходун өтө кеңири кылыптыр, жакшы. Жемпем тоют койгонго. Ошо пурсектен үстүнөн тешикчеси бар. Бул жерде чөп таштай турган жер бар экен, тамаштан. Анан бул жерде экинчи этажга лестница. Сыртынан чыкчу болот экен. Сыртынан да, ичинен да чыкчу болот экен. Өтө сон буюрса. Достор, биздин каналды колдоп, лайктан басып, комментарий жазып кетиңиздер буюрса. Ушундай жакшы видеолор тартып жүргөнгө аракет кылабыз. Буюрса жаңы баштадык. Биздин видеолорду көрүп барыңыздар.